Салам достор, кутмандуу күн. Сиздер менен көрүшөлүмө көп болуп калыптыр. Сиздерди абдан сагындым. Анда эмесе достор, бүгүн сиздер менен жакшы бир темага, кызыктуу бир темага сүйлөшүүнү чечтим. Анда эмесе жакындагыла, менин каналыма жазылганды унутпагыла, лайктардан басканды унутпагыла. Менин көптөн бери убактым болбой жүрдү эле сиздер менен жакшы бир темага сүйлөшөйүн деп. Ошон үчүн сиздерге бүгүн жакшы бир тема тандап койдум. Анда эмесе бүгүнкү биздин видеонун темасы энергия вампирлери же болбосо энергетикалык вампирлер. Ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе достор, темага кире берелике. Энергетикалык вампирлер булар кимдер? Же болбосо энергиялык вампирлер. Баарыбыз эле угуп жүрөт болушубуз керек акыркы баягы күндөрдө ушундай темалар аябай бизге мындай кандай десем актуалдуу болуп калды да. Көп адамдар ошо баягы психологияны изилдеп, психологияга кирип, психологияны үйрөнгөн үчүн адамдар дагы баягы энергетикалык вампир, жанагындай токсичный адамдар жөнүндө көп мындай ошо кичине болсо дагы өзүбүздүн бир эме билимибиз болуп калды. Анда эмесе достор, булар кимдер? Энергетикалык вампирлер же болбосо энергия вампирлери булар кимдер? Аларды биз кантип тааныйбыз? Алардын кандай белгилери бар? Ошолор жөнүндө сүйлөшөлүкэ. Көп учурда бул энергетикалык вампир же болбосо энергия вампир термини бул адамдарды эмоциялык жактан мындай соруп, баягы чиркей болот го, адамдын канын соруп кетет го, ошондой эмоционалдык жактан адамдын канын соргон же болбосо адамдын кандайдыр бир эмоциясын же болбосо энергиясын соргон адамдарды энергия вампирлери деп коебуз. Ошол бул термин колдонулат да, энергия вампир же болбосо энергетикалык вампир деп. Көп учурда ушул энергетикалык вампирлердин жанында болгондо адам өзүн кадимкидей баягындай чарчаңкы болуп, мындай бир нерсеге көңүлү жок болуп, бир нерсеге кандайдыр бир каалоосу жок болуп калат да ошол адамдарчы. Анткени бул адамдар, энергетикалык вампирлер, адамды көп учурда акырын тымызын элге байкатпай мындай манипуляция кылганды жакшы көрүшөт. Манипуляция деген бул эмне? Манипуляция деген акырын мындай өзүнүн каалаган нерсесин акырын адамдардан мындай акырын тымызын билдирбей алып алышат да. Көп учурда бул адамдар мындай бизге мындай обычный адамдар эле көрүнөт да. Мисалы жаратылыш боюнча мындай эле баары ар кандайбыз да ошондой сыяктуу эле мындай билинбейт да. Бирок мунун мындай ошол адамдар менен көп убакыт болгондон кийин адам кадимкидей баягы каны сорулгандай, баягы баягы ушундай өзүн кадимкидей баягы чарчаңкы сезип калат да, мындай эмоционалдык жактан энергиясы жок болуп сезилет да. Эми бул адамдарды, бул энергетик вампирлердин кандай белгилери бар? Биз аларды кантип тааныбайбыз? Ошолор жөнүндө сүйлөшөлүкэ. Бул жерде эң негизги 6-7 баягы белгилер бар да, ошолор жөнүндө сүйлөшөлүк. Биринчи эле бул ошол адам эмоционалдык мындай сорут да, адамдычы эмоционалдуу жактан сорот. Мисалы ошол сенин эмпатияңды же болбосо көп учурда сенин көңүлүңдү, сенин каалооңду булар мындай кандай десем соруп мындай акырын баягы төмөнкү деңгээлге түшүрүп коюшат дагы. Сен өзүң баягы мурун айтып кеткендей эле өзүңдү кадимкидей чарчаңкы сезип, эч нерсеге көңүлүң жок, эч нерсеге каалооң жоктой болот да. Булар баягы эмоционалдык жактан адамды кадимкидей баягы чиркей соргондой эле сорушат. Эми экинчи, бул адамдар көп учурда баягы көңүл чордоонда болгонду жакшы көрүшөт да, мындай центр внимания болгонду жакшы көрүшөт да. Булар көп учурда ушундай жанагындай достору менен, туугандары менен чогуу отурганда көп учурда адамдар, ушул адамдар эмоционалдык вампирлер, булар ошо башка адамдардын була ушул адам гана жөнүндө сүйлөшүүсүн каалашат. Ошол адамдын гана проблемасы, ошол адамдын гана жашоосу, ошол адамдын гана бизнеси, иши, жумушу, ошол ишилип отурган баягы чөйрөдөгү бүт баягы адамдар жалаң гана ушул адамдын жанында ушул адам боюнча, ошол адам жөнүндө сүйлөшүүнү мындай көп каалашат да, адамдардын көңүлүн бурууга дайыма аракет кылышат. Көп учурда бул адамдар ушундай баягы ошондой ар кандай бир сүйлөшүү болобу, дискуссия болобу, ар кандай бир чогулуш болобу, көп ушундай өздөрүнүн жашоосу боюнча, өздөрү жөнүндө, ошолор жөнүндө доминировать эткенди жакшы көрүшөт дагы. Көп учурда ошол нерсеге оңой жетише алышат. Үчүнчү болсо бул адамдар аябай драма магнит деп коюшат. Магнит да, жанагындай бир нерсени чоңойтконду жакшы көрүшөт. Кичинекей эле проблемасы, чымындай болгон проблемасын пилге айлантканды жакшы көрүшөт да. Карап көрсөң ошол эле адамдын проблемасы бар, ошол адамдын эле көйгөйү бар, ошол адамдын эле бир жашоосунда бир кыйынчылык болуп аткандай сезилет дагы. Ошол нерсесин чоңойтуп элдерден мындай көңүл талап кылганды жакшы көрүшөт дагы. Анан ошол нерсеге жетишет. Мисалы көп учурда ошол бир нерсе менин эле жашоом, ошол адамдын эле жашоосу кыйын, ошол адам эле кыйналып аткандай көрсөтүшөт да көп учурда. Ошол булар магнит болушат да, драманын магнити болушат.
Төртүнчү болсо достор, булар болсо ушу эмоционалдык кандай десем, бул вампирлер башка адамды күнөөлөөрүн жакшы көрүшөт да. 99% бул адамдарды башка адамдарды күнөөлөшөт да. Көп учурда жашоосунда жоопкерчиликти өзүнө алганды жаман көрүшөт дагы, көп учурларда башка адамдарды күнөөлөөрүн жакшы көрүшөт. Мисалы, башка адамдар эмес, бүт эле ошол адамдын ою боюнча башка адамдар күнөөлүү да. Мисалы, жумушунда жакпаса, начальниги жаман, кошуналары жаман, аялы жаман, балдары жаман, үйү жаман, жашаган жери жаман, шылып бүт нерсеге наалый беришет, бүт нерсеге деп өзүн күнөөлөбөй эле башка адамдарды күнөөлөгөндү жакшы көрүшөт дагы. Көп нерседе, мисалы, бир нерсеге жетишпесе, бир нерсеге, мисалы, бир нерсеге кандай десем, бир болгон ой максатына жетпесе, же болбосо бир нерсеге жетише албаса, бүт нерсени ошо башка адамдардан күнөөлөп, ошолор баягы жоопкерчиликти өзүнүн башка адамдарга бергенди жакшы көрүшөт да. Ушул болду. Бешинчи болсо, бул достор көп учурда курмандык сапатта болгонду жакшы көрөт да. Булар өздөрүн дайыма курман, башка адамдар жаман, башка адамдар шүмшүк, башка адамдар укмуш жаман адамдар, бул эле курман, бул эле байкуш, бул эле ушундай курман болуп калган болот да. Ошо көп учурда башка адамдар муну аяш үчүн аябай өздөрүн баягы көп учурда курмандык кылат дагы. Акырын ошол тымызын ошо баягы өзүн курман көрсөтүп, ойлогон нерселерин алышат да, ойлогон нерселерине жетишет. Мисалы, бул адамдар: байкуш, сен эле байкушсуң, байкуш, сага жаман болгон турбайбы, байкуш курман деп ошол адамдарды аяганды жакшы көрөт, аябай жакшы көрүшөт. Кадимкиден да өзүн дайыма курмандыкта көрсөткөнүн жакшы көрүшөт дагы. Ошо акыркы 6-чы бул болсо, бул адамдар харизматичный, баягы манипуляторлор болушат да. Аябай өздөрүн көп учурда мындай адамдар биринчи көргөндө байкабайсың да, өздөрүн дайыма жакшы алып жүрүшөт, дайыма жакшы кийинишет. Бирок көп ошол адамдар менен көп заман, баягы көп убакыт болуп калгандан кийин адамдар бул баягы энергетикалык вампир болгонду түшүнүшөт да. Бирок биринчи баягы жакшы таанышканда же болбосо жакшы ушундай көп тааныбаганда ошол адамдар өздөрүн баягы аябай мындай башкача көрсөтүшөт дагы. Мындай акырын ошол манипуляция аркылуу адамдардан өздөрүнүн каалаган нерсесин алышат. Эми бул адамдар эмнеге ошондой баягы энергетикалык вампир болуп калышкан? Булардын психологиялык тамырларын изилдейбиз. Көп учурда бул адамдар баягы жашоосунда кичинекей кезинде травма алып калган, же болбосо мындай баягы иштеше албай калган, баягы кандай десем, ар бир травманы деген иштеш керек да, психология боюнча иштешип, ошол нерсени баягы гештальтын жабыш керек да. Ошол көп учурда ушул энергетикалык вампирлер жашоосунда ошо травмасын алып, ошо травма баягы мындай ошол боюнча калып калганда, ошолордун денесинде, ошолордун эмелеринде, мээлеринде ошо боюнча анан ошол баягы себептерден улам анан кийин баягы энергетикалык вампирлерге айланышат да. Бул энергетикалык вампирлердин негизи диагнозу жок баягы клиникалык психологияда, бирок ушундай термин бар. Ошол эле учурда нарциссттик баягы адамдар, нарцисс адамдар дагы ушундай энергетикалык вампирдик баягы симптомдору бар. Эми ушундай энергия вампирлеринен биз өзүбүздү кантип сактайбыз? Ошолорду биз өзүбүздүн баягы өзүбүздүн да энергиябызды биз кантип мындай сактайбыз? Ошолор жөнүндө сүйлөшөлүк. Биринчи эле достор, ушундай энергетикалык вампирлерди көргөндө же болбосо ушундай кадимгидей болгондо биз биринчи эле өзүбүздүн чек арабызды коюшубуз керек. Чек арабыз дегенде кандай? Мисалы, ал адам өзүнүн эмесин билиш керек, өзүнүн чек арасын билиш керек, биз өзүбүздүн чек арабызды билиш керек да. Биринчи учурда ушундай адамдар, энергетикалык вампирлер бизди курчап турганда, ошол адамдарды биринчи эле очередте биз өзүбүздүн баягы ошол адамдар менен болгон убактыбызды, ошол адамдарга берген эмоционалдык энергиябызды биз азайтышыбыз керек да. Ошол биринчи болот. Анткени көп эле өзүңдү берип, өзүңдүн убактыңды, өзүңдүн баягы энергияңды, өзүңдүн убактыңды, өзүңдүн каалооңду, өзүңдүн баягы көңүлүңдү ошолорго бере берсең, сен өзүңө эчтеке калбай калат дагы, өзүң кадимкидей баягы куураган эле бир өсүмдүктөй болуп каласың. Ошондуктан биринчи эле очередте, биринчи эле учурда биз деген өзүбүздү баягы ошол адамдар менен болгон баягы эмебизди, өзүбүздүн чек арабызды чийишибиз керек да.
ошо бул биринчи болду. Экинчи достор, бул адамдар менен болгондо биз бул өзүбүздүн жашообузду унутпашыбыз керек. Биз бүт башыбыз менен ошо адамдын жашоосуна кирип, башыбыз менен ошо адамдын проблемасына кирип кетпей, бизде өзүбүздүн жашообуз бар экенибиз, өзүбүздүн дагы ишибиз, өзүбүздүн дагы хоббибиз, өзүбүздүн дагы үй бүлөбүз, өзүбүздүн дагы мындай өзүбүздүн да жашообуз болгонубузду унутпашыбыз керек дагы. Баягы өзүбүздүн дагы баягы тамырыбызды мындай кандай десем, мындай тике турушубуз керек да. Бул экинчи болду достор, бул өзүбүз менен өзүбүз эле кетишке эле алардын жашоосу менен эле жашай бербей, өзүбүздү дагы унутпашыбыз керек. Бул экинчи болду. Үчүнчү достор, бул болсо биз ошо адамдар энергетикалык вампир болуп атпайбы, ошон үчүн көп учурда биз өзүбүздүн да энергиябызды коргогонго аракетибизди кылышыбыз керек. Регулярно биз өзүбүздүн дагы энергиябызды толуктап, регулярно биз да өзүбүздүн каалаган нерсебизди кылып турушубуз керек дагы. Ошо менен биз өзүбүздүн энергиябызды дагы баягы сактасак болот. Төртүнчү, бул адамдар менен баягы контакттарды азайтышыбыз керек. Эгерде ушунчалык эле ушундай баягы энергетикалык вампир болгондо ошо адам кадимкидей баягы сооруп атпайбы, чиркейдей болду. Ошондуктан биз да өзүбүздүн жашообуз менен алектеп болушубуз керек. Алар менен болгон контактты азайтышыбыз керек. Кээ бир учурда билебиз, ал адамдар өзүбүздүн тууганыбыз болуп калышыбыз мүмкүн, же болбосо өзүбүздүн күйөөбүз же өзүбүздүн аялыбыз болуп калышыбыз керек. Ошон үчүн дагы өзүбүз менен баягы өзүбүздү унутпашыбыз керек дагы. Баягы контактты дагы азыраак кылсак, өзүбүздүн баягы ден соолугубуз үчүн, баягы өзүбүздүн мээбиз үчүн дагы кичине мындай пайдалуу болот да. Ошол достор, ошо мен айткандай эле көп учурда бул адамдар биздин эле чөйрөдө болушат, биздин эле достор, биздин эле коллегалар, биздин эле туугандар, же болбосо өзүбүздүн эле балдарыбыз, өзүбүздүн эле күйөөбүз, өзүбүздүн эле аялыбыз болуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн биз бул адамдардын белгилерин билишибиз керек. Өзүбүздү кантип эмоционалдык жактан кандай денибизди, ден соолугубузду коргошубуз керек. Ошон үчүн биз дагы мындай окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек, адамдарды дагы изилдешибиз керек. Ошол достор, бүгүнкү тема сиздерге кызыктуу болду деген чоң үмүттөмүн. Силерге бул видео жакса, лайк баскыла, жакшы комменттерден жазгыла. Кийинки дагы жакшы кызыктуу темада сүйлөшөбүз. Ошол видеого көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла, жашооңордо баары жакшы болсун. Силерге чоң ийгилик, ден соолук жана бакыт каалайм. Жашап алыңыздар.